Ал эми шайлоого барам десе мен өзүнө деле айтканмын кызматтан алып аткан күнү. Шайлоого катышам десең, дагы жол ачып берейин, мына катыш. Салмагыңды билип аласың. Эки иштен бир иш болуп. Деп ошондо эле айткан, жок мен катышпайм, мен сага каршы чыгып шайлоого барбайм деп. Кызматтан ала элек кезде деле айтсам керек эле. Анан кийин колдойм, мен колдоп чыгам командам менен деп жарыя кылды, аны көрдүм. Бирок башында ошондой сөз болду беле, адегенде мен президент болом, андан кийин сага мүмкүнчүлүк берилет. Жок, вообще андай болгон эмес. Ал жанакы достору айтып жүрбөйбү? Анан Кур'ан кармашкан, анан нан тиштешкен деп, мына Кудай төбөдө карап турат, өзү деле калп айтып турат. Эч кандай андай соодалашуу, анан мен болоюн, анан мен дейин. Эми ушунча болду, эми айтайын, эми сен сурап калдың. Мен өзүмдүн планым болгон. 6 жыл отуруп эле, ушу мынакей 2027-жылы мен өзүм шайлоого барбай эле, ушу даяр болуп калса, ушу даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса, ушул камчы катышса, мен катышпай эле анан камчыны президент кылып коюп, мен эс алууга кетсемби деген менин өзүм планым болгон. Ушул мөөнөттөн кийин. Ушул мөөнөттөн кийин 27-жылы эми январда шайлоо болот да. Ошогон ушундай кылсам деген менин планым болгон. Өзүнө 1 жыл калганда айтканмын. Баягы 1 жыл мурун, баягы кызматтан кетерден, 2 жыл мурун десек болот. 2 жыл, 3 жыл болуп калды ошондой деп. Мен деле эми 4 жыл чет өлкөдө тентидим, 4 жыл түрмөдө чиридим, эми 6 жыл монтип конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым агарды, мен деле эс алайын, небере чөбөрө бар деген, ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгун, даярдан, айлана тегерегиңди тазала, тарбияла деп ошентип келгенмин. Анан карасам даяр эмес, сотрудниктериң баары тинтип атат. Айлана тегерегиңдин баары асманда жүрөт, учуп алды. Дебем бо 75-тин эмеси боюнча. Ага чейин, каттары боюнча парламенттеги жана экиге бөлүп депутаттарды сен бергел генерал тараптасыңбы же бу тараптасыңбы деп баштаганда анан чакырып алып айтты. Мындай иш болбойт. Элди экиге бөлбөш керек. Анан кийин андай түндүк түштүк деп бөлгөндөрдү мен жестко неме кылам, наказать этемин. Эми эл биригип бир Кыргызстан болуп баратса, анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт андай. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогун деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең, шайлоого шарт түзүп берем деп айткан. Сиз айтып туруп алдыңызбы? Ал киши күтүүсүз болду деген эле. Жок, айтып туруп эле алдым. Айтып өзүнө. Ал эми Германияда жаткан телефондон айтты. Мына момундай болуп атат биякта. Чатак. Парламентти экиге бөлүп уже момундай болуп атат. Десем, болду, сенин чечимиң, эч кандай эмем жок. Анан тиги бу деп ошентип анан айтып. Күтүүсүз болду деген эми күтүүсүз болот да, телефон чалып сен кызматтан кетип атасың деп айтып атсың. 20 жылдан бери, 2005-жылы парламентке депутат болуп келгенден бери таанышып, дос болуп, үймөй катышып, чай ичип келдик. 2020-жылы болсо, баягы түрмөдөн чыгып, бийликке олтургандан кийин аны ошол атайын кызматтын башчысы кылдым. Да, жакшы 5 жыл жакшы иштеп берди. Бирок бир кемчилиги ушул жакындарын, классташтары дейбизби, группалаштары дейбизби, жакын адамдары дейбизби, ошолорго жакшы көз сала албай калган үчүн, баягы жакшы көзөмөлдөй албай калган үчүн эле баягы кызматтан кетти. Анан анча-мынча баягы кемчиликтери да бар дегендей. Адам болгондон кийин кемчилик болбой койбойт. Баарыбыз эми жаңылабыз. Иштебеген адам жаңылбайт дегендей. Пайгамбар эмеспиз дегендей. Анан эми дос бойдон кала берет, эми анан кызматка алып келем деген планым жок. Кызматка келеби келбейби деп атпайсызбы ошондой. Планым жок. Эми ал эс алыш керек. Балким өткөн кеткенди баягы сар эсеп салып, балким ката кетирген моменттерин эстеп өзү деле баягы түшүнөр деп ойлойм да. Анан эми ошол эми кызматка келбейт азырынча. Жалаң эле каталарды кетирди дегенден алысмын да, эмгеги бар. Аны эл деле көрүп турат. Кошумча бар, могу ийгиликтерге жетишкендин кошумчасы бар. Берилген тапшырманы тим эле тездик менен, чагылгандай тездик менен ошол күнү аткарып, ошол күнү кечинде жооп берет. Мен акыркы 2 жылдан бери өзү деле билет, какшап айтып атканмын. Ушинтип эл арасында сөз бар. Жанагылардын, криминалдардын буюмдарынын жарымын төгүп, жарымын менчиктей алып атат деп атат. Кустургандардын жарымын кустуруп, жарымын чөнтөгүнө кустуруп атат.
деп атат десе böyle men barıp tekşerip geleyinçi деп эле 2 күндөн кийин келип эле анан кагазын алып мына мен барып суу жердин астынан таптаза экен деп эле келе берчү. Анан кызматтан алгандан кийин бүт чыккандан кийин анан келип туруп анан башын шылкыйтып анан айтты. Да мен ката кетирипмин, ошо жагын мен ишенип туруп алыпмын. Сен айткандарыңды ошону мезгилдеме кылсам болмок экен деп. Айттым, кеч болду уже мына. Кызматтан кеткенден кийин демек жолуктуңуздар. Канча жолу жолугуп? 1-2 жолу кабыл алдым. 1-2 жолу кабыл алдым. Ошол жерде бүт кемчиликтерин айттым. Не болду дем, сен көрдүңбү десем, көрдүм деди. Мен ката кетирипмин деди. Контролдобой баягы ишенип жүрө берипмин. Жакындарым ишенип жүрө берипмин. Дигил жанакы Эду эле камакта айткан. Эду анан баланча түкүнчөлөргө ишенип жүрө берипмин деп күнөөсүн мойнуна алды, катачылыгын.